17 уктуруу. Экинчи медсестра Шура деген орус аял. Бул деле менден улуураак. Өңү түсү деле анчайын эмес. Үй бүлөлүү аял экен. Чогуштап жүргөндөн кийин бул сестра менен өйдө төмөн айтышып, же тилдеп көргөн эмесмин. Шура дежур болуп атканда Мамакеев мени "Бол, мени менен жат" деп жабышкан, дейт. Мен чыдабай: "А сен отказ кылдыңбы?" десем: "Конечно, отказалась", дейт. Үчүнчү медсестра ал дагы мени тилдеди, сөктү дейт. Аларды чыгарып жиберип мага кайрылышты. "Жолдош Мамакеев, ушулардын айткандары чынбы?" деп. Мен: "Мунун баары мен үчүн жаңылык. Бардыгы жалган. Атайын бирөөлөрдүн жардамы менен уюштурулган", дедим. Тигилер: "Өзүңүздүн көзүңүзчө айтып атпайбы?" дейт. Мен сурадым: "Силер ушулардын айткандарына ишендиңерби?" десем: "Албетте ишендик", дейт. Анда мен: "Ишенсеңер, мени анда азыр эле жиндикканага жибергиле. Ошол жактан дарыланайын. Болбосо ушуга кантип ишенүүгө болот?" дедим. Болбой эле бардыгы чындык жазып директорго беришиптир. Бир аз күндөн кийин Нургазиева чакырды. Кирсем, эже ачуулуу, кабагы ачылбайт. Түз эле мени жемелеп кирди. "Сен өзүң начар, тартибиң жок, акмак бала экенсиң. Бул эмне кылганың? Бул хулигандык. Бул силер кыргыздардан эчтеке чыкпайт. Беш бармак чанаш жыттанып эле турасыңар. Карагылачы", деп бир еврейди мактап кирди. "Ошондой боло албайсыңар". Катуу эле жемеледи. Бүткөндөн кийин мен: "Эже, сиз дагы ушуга ишендиңизби?" десем: "Эмне үчүн ишенбейм? Бүт болгон окуя чындык экен деп комиссия жазып келсе", дейт. Чындыгында эженики дагы туура. Комиссиянын жазганын айтып атат да. Мен: "Эже, мунун баары жалган. Бирөө да чындык эмес. Муну жанагы ассистенттер, хирургия бөлүмүнүн жетекчиси уюштуруп жасап атышат. Булар мени жогото албай атышат", деп жанталашсам, эже болбоду. "Сен кетесиң. Сени кетиребиз", деди. Кейпин көрдүм. Түшүнөр эмес. "Болуптур эже. Кетире бериңиз. Эмне себептен кетирип атасыз? Толугу менен жазып, приказыңызды бере бериңиз. Советтер Союзу орногон чын болсо, калыстык деген болор. Мен дагы көрүшө жатаармын", деп чыгып кеттим. Ошол бойдон көпкө чейин тымтырс. Үн чыкпайт. Сөз болгон жок. Бир күнү дагы чакырып атат деген кабар келип калды. Ким чакырып атат десем, доцент Шубладзе Борис Константинович дейт. Бул адам Акунбаевда доцент болуп иштечү. Директор Нургазиеванын орун басары. Улутун грузинмин дечү. Кийин чоңоюп калганда бир жерден профессор Знаменский, оперативдүү хирургиянын жетекчиси, абдан сылык, зыңкыйган, жакшы адам эле. Ушул Шубладзе менен айтышып кетип, ошондо Знаменский Шубладзеге: "Борис Константинович, сиз улутуңуз еврей эмеспи? Эмне үчүн грузинмин деп жашырасыз?" деп кармашып кеткендерине күбө болуп калдым эле. Ушул Шубладзе чакырыптыр. Нургазиева отпускага кетип, ордуна калган экен. Мүмкүн Нургазиева тапшырса керек. Шубладзе дагы опузалап: "Сен арызыңды жазып, өз ыктыярың менен кете бер. Ишиң чатак", дейт. Мен дагы аны менен айтышып жүрбөйүн деп, "Мен өзүм каалоо менен кетем" деп арыз жазбайм. "Мени силер кетирип атасыңар. Эмненин негизинде чыгарып атасыңар? Бергиле приказыңарды. Анан мен кетейин. Кеткенде дагы калганын көрүшө жатайын", деп чыгып кеттим. Дагы бир топ күнгө чейин дайыны жок. Приказы дагы жок. Бир аз күндөн кийин
дагы чакырып атат дейт. Дагы чуркап келсем, эми Исаев Александр Никитич деген доцент чакырыптыр. Партия тарыхы кафедрасынын башчысы жана партбюро катчысы болсо керек. Эми Нургазиева, Шубладзе экөө тең жок. Исаев калган экен. Көрүнүшү өтө зор, толук келген, кашка баш, курсактуу адам. Бизге келгиче көп жыл республикалык партиялык мектептин директору болуп иштептир. Мен көп деле таанычу эмесмин. Анда мен тааныгандай көрүндүктүү деле иш кыла эле келем. Исаев директордун кабинетинде отурган экен. Учурашып жакшы кабыл алды. Маңдайына отургузуп, «Мамбетчик» деп баштады. Мен кубанып калдым. Минтип эркелетип айтканына караганда ишим түзүк го деп ойлоп. Сенин ишиң чатак экен. Көп узарып, чатакка айлантпай, ырбатпай, мен сага кеңеш берейин. Эптеп арыз жазып кет. 1-2 жыл өтүп унутулгандан кийин кайра келесиң. Келишке жардамдашам, деди. Мен көзүн карап туруп көрдүм. Далайды көргөн, партиялык ишти иштеп такшалган киши. Анан парт мектепте ал убакта анчейин деле билимдүү кыргыздар окубаса керек. Мени баласынтып, анан директор, дагы Шубладзе экөө тең түшүндүрсө керек. Эптеп мындан кутулалы десе керек. Бир аз байкап карап туруп, макул. Эмне деп кимдин атына арыз жасайын десем, директор Нургазиеванын атына, деди. Эмне деп жасайын десем, мен айтып берем деп диктовать этип кирди. Мен жазып бүтүп, аягына Исаевдин диктовкасы менен жаздым деп жазып койдум. Исаев: молодец. Мурун эле ушинтип ызылдатпай, тынч эле кете берсең дурус болмок, деди. Арызымды алып, кол коеюн деп атып, сүрүп бузула түштү. Ай бала, бул эмне деп жазганың? Исаевдин диктовкасы дегениң, деп. Мен Исаевга: сиз диктовать еттиңиз да. А менде арыз жазыш оюмда жок болчу, десем. Ай бала, сен көрсө опасный бала турбайсыңбы? Сен эми биз башка жол менен жоготобуз, деп турбайбы? Мен арызымды ала коюп, тытып, билгениңди кылып ал деп ыргытып басып кеттим. Ошону менен тынчыдык. Кийин чогулуп алып сүйлөшсө керек. Бул желмогуздан кантип кутулабыз деп. Ошол бойдон чыгара алышкан жок. Ойлойм, булар деле жаман жакшыны көргөн адамдар. Ишенишкен эмес. Бардыгын уюштуруп, жалган нерселерди ойлоп жасаганына көздөрү жеткен. Кийин мен кандидаттык диссертациямды коргоп атканда илимий кеңеште толтура зал. Ошондо Исаевга ыраазы болдум. Оппоненттер сүйлөп бүткөндө сөз алып сүйлөп калды. Мен силердин алдыңарда ушул Мамбеттен кечирим сурайм, деп турбаспы? Ошентип туруп, кечирим сурап айтып берди. Мен карган келесо дегендей айтты. Тигилердин жамандаганына, суранганына, айтканына макул болуп, аз жерден Мамбеттин убалына калып кала жаздадым. Ошондо мен түшүнгөм Мамбеттин ким экенин, ким болоорун. Биздин кысымга, жүргүзгөн амалыбызга макул болуп кеткенде Мамбеттин тагдыры эмне болот эле? Мамбет балам, кечирип кой, деп түшүп кетти. Андан кийин ассистент болуп иштеп жүргөндө ушул Исаев менен мамилебиз өтө жакын болуп кетти. Аялы, башка жакын кишилери ооруп калса, бечара киши мага ишенип алып келип операция жасатып жүрдү. Эми ушунун тарыхын аягына чыгарып коеюн. Кийин доцент болуп калгам. Ушул азыркы кечиктирилгис хирургияга биротоло кафедрабыз менен келип калдык. Мен дагы эле түнкүсүн дежур хирургмун. Дежур болбосом эле тез-тез кыйыныраак оорулар түшсө консультацияга чакырышат. Бир түнү дежур хирург элем. Саат түнкү 10дордо ошол менин үстүмдөн арыз жазган, мени менен жат деди деп
жазган сестрам Шуранын күйөөсүн тез жардам машина менен бакыртып алып келип калды. Көрсө ашказанында жарасы бар экен. Ошонусу тешилип, оор акыбалда алып келишти. Бул оору менен ооруганда ич көңдөйүнө тешик аркылуу ашказанда эмне болсо ичкен тамакты ашкылчу кычкылтек, туз кислотасы куюлуп агып турат. Айрыкча туз кислотасы жана өт булар ачуу химия да. Ушул ичке бычак сайгандай катуу оорутат. Ооруган адам эс үчүн жоготууга барат. Бул оору экени билинсе, тез операция жасап, аман алып калбаса, майып болуп калууга алып барат. Эч кандай дары жардам бербейт. Артынан аялы Шура кирип келди. Ошол бойдон көрө эле келем. Кирип келип эле мени көрө коюп, бутумду кучактап, жөгөлөп калып жыгылды. Өкүрүп ыйлап атат. Мамбет, мен эми баарын айтып берем, деп. Мен унута баштадым эле. Туруп, Шура, тур, дедим. Билмексем болуп. Эмнени айтып берем деп атасың, деп. Күйөөсү билет экен. Он топ чыдабай жатып аялына, сука, мен ошондо айтпадым беле, кийлигишпе, макул болбо, күнөөсү жок кишиге жабышпагыла деп. Мен ошондо эле билгем. Бул бечаралардын күнөөсү жок. Тиги Пухова ассистенттердин ойлоп таап, буларды азгырып макулдатканын, деп жиберди. Мен эсиме түшүп, бол Шура, эми айтып бер, күйөөңүн ден соолугу, аман калышы менин колумда, десем, күйөөсүнүн көзүнчө айтты. Ошондо мен тигилердин азгырганына, айрыкча бөлүм башчы Пухова Дина Петровнанын күн түн дебей азгырып, болбосоңор иштен айдайм дегенине карап макул болуп, тигилер жазып, бизди кол койдурган, дейт. Баарын угуп, эми мунун баарын жазып бер. Анан операцияга кирип, күйөөңдү аман алып калып айыктырам, дедим. Макул болуп, титиреп атып, баарын жазып берди. Күйөөсүн операция жасап, ашказанындагы жарасы жарылган экен. Ашказандын 3/2 алып салып, айыгып кетти. Таң аткыча, ошол убакта болгон окуя канча менин нервимди туздап, канчалык кыйналгандарым эсиме түшүп, кайра бүт эсиме салып чыктым. Эртеси профессорум Максим Ефимович Гилерзамат кирип барып, болгондун баарын айтып, Шуранын айтканын, жазганын көрсөтүп, эми Максим Ефимович, ошондо мени эмне кылбады эле? Эми булардын акесин окутам, десем, Максим Ефимович чочуп кетти да, бир аз унчукпай отуруп калды. Мен кетейин деп козголдум эле. Мамбет, отура турчу, деди. Айта баштады. Канча жыл өттү. Унутулган иш. Козгобо, дейт. Мен, Максим Ефимович, козгогондо кандай козгойм? Байкап туруңуз, деп жөнөтүм эле. Максим Ефимович менин артыман жөнөп, Мамбет, сен мени урматтайсыңбы? Дейт. Мен, сөзсүз урматтайм, десем, анда мени угуп, менин сөзүмдү сыйлап кой, дейт. Максим Ефимович, ошондо мени эмне кылбады эле? А сиз ошондо билип туруп, унчуккан жоксуз, деп жибердим. Мен кийин да, чоңоюп калганда, кээде ойлоп жүрдүм. Бу кандай болуп кетти? Максим Ефимович жетекчибиз болуп туруп, ошол топ аялдар бу кишинин ассистенттери эле. Ошентип мени талап атканда, бир калыс сөзүн айтып, "Эй, токтогула, жетишет" деп койсо, муну тигилер уюштурбайт эле. Кийин мен доцент болуп, Максим Ефимович менен кээ бир маселелерди кеңешип, ачык сүйлөшө баштадык. Ошондо да ылайыгы келе калганда айтчумун. Өзү өтө маданияттуу. Оозунан жаман сөз уккан эмесмин. Айтып калчу. Баары эле ажылдап атса, кээде ишенип кетчүмүн деп. Мен тырышып болбодум. Жок, бул ишти кайра козгоймун деп. Ал күнү болбодум. Эртеси чакырып алып, профессор дагы, мен
Мамбет, сенден акыркы жолу сурандым. Мени кичине сыйласаң, бул ишти козгоба. Унутулган ишти кайра козгоба, деп артыман калбай суранып туруп алды. Акырында мен макул болдум. Кийин ойлосом, ошондо Максим Ефимович билген, билсе да билбексем болгон, бул эмдигиче мен үчүн табышмак. Аспирантураны 1958-жылы бүттүм. Кафедрага ассистент болуп калдым. Июлдун башында жылына 4-курсту бүткөндөр 2 айга райондорго, областтарга, чоң ооруканаларга практикага жиберилет. Ошол жылы Нарынга практикага 20 студент бармай болду. Мени жаш ассистент катары ошолорго жетекчи кылып жөнөтүштү. Нарынга бардым. Ал жерде мени менен чогуу бүткөн Чокморов Жусуп өтө жакшы жолдошторумдун бири эле. Ала дегенде областтык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы, анан областтык оорукананын башкы врачы болуп иштеп аткан экен. Мен түз эле Жусуптукуна түштүм. Жусуптун аялы жоош, адамгерчиликтүү аял эле. Мугалим болуп иштейт, 3 балалуу, өзүнчө үйлүү жайлуу болуп жакшы турушат экен. Мен барарым менен экөө тең ал жана калбай, Жусуп, Мамбет, эч жака барбайсың. Ушул үйгө биздикине канча болсо жатасың, деп бир үйүн бошотуп, мага даярдап беришти. Аялына ыраазы болгонум, эртели кеч курсагымды ачырбай, жакшы эле багышты. Жусуп ишке өтө тың, уюштургуч, өзүнүн ишин билген, абдан жакшы адис эле. Кийин жашы келип калганда айылына, тоңго башкы врач болуп келиптир. Аялы өзүнөн кийин, 1 жылдан кийин кайтыш болду дешет. Эми ошол 1958-жылы Нарынга студенттер менен практикага барганда эсимде калгандардын кээ бирин эскерип кетейин. Нарынга баргандын эртеси эле ооруканага келип, студенттерди чогултуп бөлүштүрүп, эмне кылыш керек, кандай практика өтүш керек, бардыгын түшүндүрүп бердим. Анда 4-курсту бүтүп барган студенттердин милдети укол куйганды, ашказанды жууганды, клизма жасаганды үйрөнүү, ооруп аткан адамдарга жардам берүү, жаткан жерин оңдоо, көчүк башын тазалап жууганга жардам берүү, операцияга катышып, ассистенттик кылуу, оору таржымалын жазганды үйрөнүү жана ушул өңдүү кийин врач болгондо керек болчу нерселерди ушул практикадан үйрөтүп барышыбыз керек. Менин жетекчи катары милдетим күнүгө булар менен сабак өтүү жана хирургияга даярдоо. Ошентип, абдан активдүү иштей баштадым. Областтык оорукананын кейпи ошол убакта абдан эскирген, начар абалда экен. Хирургдары деле жок кесе. 2-3 күн өткөндөн кийин бат эле Фрунзеден чоң доктор келди деп угуп калышса керек. Ооруган адамдар чубап келе баштады. Саат 5-терде бүгүн кире баштаганда Жусуптукунда эс алып атсам, аялым аке, 2-3 киши келиптир. Сени сурап эшикте турат, дейт. Чыксам, 2 адам турган экен. Биз сизге келдик эле. Көптөн бери оорукчан аялыбыз бар. Ошону алыстан, жайлоодон атайын сизге көрсөтөлү деп алып келдик, дейт. Мен кайда ооруган кишиңер десем, эшикте турат дейт. Кородон чыксам, бир бие турат. Таң калганым кайда десем, биенин үстүн көрсөтөт. Карасам, жоош бие экен. Эрдин үстүнө 2 капталын жыгачтан байлаштырып, төшөк салып, анын үстүнө жаткызып алып келишиптир. Көптөн бери ооруйт, тура да албайт, баса да албайт дешти. Жуурканды аттын үстүнөн ачып карасам, бир укмуш. Бүктөшкөн сөөгү менен эле териси бар. Аппарык. Араң жаныбар адам жатат. Курсагы казандай шишик. Түз эле ооруканага жибердим. Жаткызгыла деп. Бир аздан кийин бирөө келди, албай койду деп. Ошондон ачуум келип, ооруканага чуркап келсем, врачы, сестра турган экен. Эмне жаткызган жоксуңар десем, мени көпчүлүгү тааныш эле келе. Дежурный врач бияка чакырып, Мамбет Мамакеевич, бул аялды биз билебиз. Бизге 2-3 жолу жатып чыккан. Диагнозу рак оорусу, өтүшүп кеткен формасы, дейт.
Чындыгында эле көрүнүшү ошого окшошуп турат. Мен болсо бул бечара атайын алыс жактан жан талашып келген экен. Жаткызгыла, бир аз дарылап жардам берип жиберели деп жаткыздык. Мен тойлонуп калдым. Андай оору болсо колубуздан эч нерсе келбейт го деп. Эмне кылыш керек? Дары дармектерин жазып берип, ушуларды жасагыла деп сестрага тапшырып, кайра Жусуптукуна келдим. Ушул адам башымда такай туруп алды. Эртеси ооруканага келип, врачтардан бурун жатып кетип жүрүптүр. Ошол оору таржымалын мага таап бергилечи десем, таап келишти. Чындыгында эле баардык оору таржымалында аялдардын рак оорусу деп жазылып турат. Гинеколог, терапевт, врачтарды чакыртсам, баары эле бул ооруну билебиз, өтүшүп кеткен деп үйүнө чыгарып беришкен экен. Ооруган адамды бир нече жолу студенттер менен көрдүм. Эми арыктап, териси менен сөөгүлө калган. Колу буту көптөн бери кыймылдабай, бүк түшүп жатып жүрүп, колу буту дагы жазылбай калган. Колу буту, муундары бир жума кыймылдабай, иштетпей бир калыпта жатып калса, ошол бойдон түзөлбөй, сунулбай катып калат. Ооруганы 5-6 жыл болуптур. 3-4 күн өтүп кетти. Жусуптукунда жаттым эле. Ушул аял бечара оюмдан кетпей койду. Ойлондум. Эгер көптөн бери ооруса, рак деп коюшса, эмне үчүн эмдигиче жашап келатат? Мындай өтүшүп кеткен болсо, эчек эле кайтыш болуп калат эле го, деген ой кетти. Тура калып эле ооруканага чуркадым. Келип сестрага шприц, новокаин даярда дедим. Шприцке новокаин коюп туруп, ичинин чоңдугу мына төрөйүн деп турган аялдардын курсагындай. Ошол шишикке оорутпай турчу новокаин дарысын куюп, жоонураак ийне менен сайып тартсам эле, коюу ириң атып чыкты. Ошол замат эртең операцияга даярдагыла деп кеттим. Эртеси операция жасадым. Жаңкы шишиктин чоңдугу укмуш. Мындайды буга чейин көрө эле келем. Козголбойт. Тышка чыгарууга, алышка мүмкүн эмес. Чоң, жоонураак ийне сайып, 4 литрге чейин ириңин сордуруп, тиги шишиктин көлөмү кичирейип, анан кескен жараны тышына чыгарып, бүтүндөй алып салдым. Рак оорусунун жыты жок экени түшүнүктүү болду. Бул оору аялдарда болот. Аялдардын жыныстык органынан, жумурткасынан ыйлаактап өсүп отуруп, адегенде ичинде суу болуп, ошол сууга инфекция аралашса ириңдеп кетет. Ириң дегенде ооруган адамдын акыбалы өтө начарлай баштайт. Алганда 15 килограмм чыкты. Калган органдары, ичеги карды, жатыны баардыгы таза. Врачтар, студенттер баары карап турушту. Катачылык кетиргендерин мойнуна алышып, унчукпай шылкыйып турушту. Мындай катачылык врачтар арасында боло берет. Ойлош керек. Анан абдан тыкандык менен текшерип, өзлөрү күмөндөр болсо, диагнозун башка тажрыйбасы бар врачтарга же ошол оору боюнча адистерге жибериш керек. Анан жана менин оюма кылт эткен ой, эмне үчүн рак болсо мынча көп жашап жүрөт? Ошол менин кылт эткен оюм бул аялды аман алып калды. Операциядан кийин колу бутун күчкө салып түздөп оңдодук. Ал акыбалы өтө начар. Араң эле жаны бар. Дары-дармектин дагы көпчүлүгү жок. Кан басымы өтө ылдый. Араң эле дем алат. Организми ушунчалык начарлаган. Эмне кылыш керек? Кээде операция 100% айыктырып жибербейт. Операция кээде 50% жардам берсе, 50%-ында операциядан кийинки камкордук, дары-дармек жардам берет. Ооруканада жанагы эле глюкоза, физраствор, азыркыдай канын толтурчу, алмаштыруучу дары-дармектин ал убакта нарында чыты да жок. Эртеси карасам, ушунчалык оор. Кандай болбосун кан таап куюш керек болуп турат. Кан дегендин жыты жок. Оюма шак түштү. Студенттер ар дайым мени менен чогуу ооруну тегеректеп карап турган. 20 студентти карап туруп,
тез каныңардын группасын текшергиле десем, кээси эмне болуп кетти агай дешет. Бул оорулууну аман алып калыш үчүн кан керек. Силер каныңардын группасы туура келгендер бергиле десем, Кудай жалгап, баары макул болуп, тез кандын группасын текшерип жиберишти. 20-сынын 4-өөнүн кандын группасы туура чыкты. Ооруган адамдын жанына отуруп алып, тиги студенттерди жакын жаткызып, шприц менен канын алып, түз эле тиги оорулууга куя баштадым. 4-өөнөн 800 грамм кан алып куйдум. Ооруган аялдын ал акыбалы оңоло түштү. Кан басымы жогорулап, өңү кызарды. Кичинеден тамак аш ичире баштады. Операцияга чейин арыктап, катып калганынын себеби ичеги карны таза болсо, дагы жаңкы килейген ыйлакча өсүп, ичеги карынды кысып отуруп, эчтеке өткөзбөй калган. Ошон үчүн тамак иче албай, арыктап катып калган. Мен күн түн дебей, студенттерим менен ушул оорулуунун жанындамын. Менде көндүм болуп калды. Ушул күнгө чейин, эгер ушундай өлө турган оорулууларды аман алып калсам, мен үчүн чоң кубаныч, чоң жеңиш. Ошондогу студенттериме чоң рахмат. Кийин булар институтту бүтүп, республиканын булуң бурчтарында ийгиликтүү иштеп жүрүшөт. Ошондон бери 50 жылдан ашып калды. Ушул китепти окуп калышса, эстерине түшөр. Ошентип жанталашып атып, бул аялды бутуна тургузуп, айыктырып алдык. Мен кеткиче жатты. Менин көзүм жетти айыгып кетишине. Убактым бүтүп, Фрунзеге кете бердим. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабиятты уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.